Саламатсызбы, Алмамет мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн сиз экөөбүз талкуулай турган тема ушул сиз жөнүндө биздин окурмандар көбүнчө ар кандай пикирлерин айтып келишет. Мисалы үчүн буга чейин сиз бул бийликке сын айтып, өзүңүздүн ачык пикирлериңизди айтканыңызды бул Ата Мекен партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Чиркешевичтин түрмөдө жаткандыгы боюнча деп айтылып келсе, оппозиция катары пикирин ачык айтып жатат деп. Ал эми бүгүнкү күндө сиз айткан ачык пикирлерди коомчулук деген сизди элге күйүп жатат. Же болбосо кийинки шайлоого барууга элден жакшы пикирлерди чогултуп жатат деген ойлорун жазып калышты. Негизи эле бүгүнкү күндө сиз ушул өкмөттүн, бийликтин бир кетирген кемчиликтерин жаап жашырбастан ачык эле жогорку кеңештен айтып келе жатасыз. Алардын арасында сиздин өкмөттүн ишине болгон жеке пикириңиз боюнча азыраак айтып кетсеңиз. Биз ушул Кыргызстан 91-жылдан бери, эгемендүүлүккө чыккандан бери эле ушул ачык күчтүү коом курсак, телегей тегиз болсо элибиздин анын башаты, телегей тегиз болгондун башаты бул күчтүү экономика. Күчтүү экономиканын башаты бул адилеттүү бийлик. Адилеттүү бийликтин башаты бул тең салмактуулук. Тең салмактуулукта бийлик бир колго топтолуп алган жерде адилеттүү бийлик болбойт. Мына ушу менен алып урушуп келатканыбызга 91-жылдан мындай ошол эгемендүүлүккө чыккандан бери эле келатабыз да. Эми өзүбүздүн ишмердүүлүк боюнча Ата Мекен фракциясы биз парламенттеги азчылыкты түзөбүз. Башкача айтканда биз өкмөттү түзбөйбүз, өкмөттү биздин өкмөт эмес, биз оппозициялык фракциябыз. Оппозициялык фракциянын ошол коалициядагы фракцияда эле элге кылган кызматы бул оппозициялык маанай. Өкмөттүн кетирген кемчиликтерин көзгө сайып көрсөтүп туруу. Биз ушуну ачык айкын жакшы түшүнүп алсак, өнүгөйүн деген коомдо ар дайым оппозициянын орду болуш керек. Оппозициясын деп эле кодулап, камап, согуп, кандайдыр бир троллдор менен аларды жамандата бергенден ал тескерисинче бийликке болгон кыянатчылык болуп калат. Мен бийлик өкүлдөрүнө, өкмөткө ар дайым айтам. Силерди мактап, кошумат кылып, силерди жардам берип мындай мактай беришет го. Аларга караганда биздин силерге болгон жакшылыгыбыз көбүрөөк. Анткени биз силердин кемчиликтериңерди көзгө сайып айтып турбасак, силер өзүңөрдөн мындай бузулуп каласыңар. Бул жалпы дүйнөлүк тенденция, мындай дүйнөлүк эреже ошондой. Ошондуктан оппозициянын орду болуш керек. Керек болсо оппозиция, жок болсо оппозицияны жасаш керек. Болгула, сын айткыла, кантип эле идеально болуп калсын деп. А оппозиция сындаганга мындай жагдай жок кылып койгула. Бирок андай болбойт. Андай эч качан болбойт. Ар бир өкмөттүн өзүнүн бир кемчилиги болот. Биз ошол кемчилигин айтып турушубуз керек. Эгерде мына азыр инвестиция дүркүрөп атса, айлык акы тим эле асмандын башы болуп атса, пенсия асмандын башы болуп атса, биздин элибиз абдан экономикалык өсүштүн үстүнө жашап атсак, анда оппозициянын чын эле тили кыска болуп калмакта. Эмнени айталат элек? Анда чын эле элде эле кыракы, жалпы эл көсөм болот. Жөндөн эле бирөөнү асыла берсең, эл өзү эле мындай тергеп коет. Сен мындай аша чаап баратасың, токтот деп эл укпай коет. Азыр эмне үчүн эл ушул сын пикирди, оппозициянын айткандарын мындай каалоо менен угуп атат? Анткени эл ынанып атат, чынында эле ошондой деп. Эмне инвестиция барбы? Жок. Экономикада өсүш барбы? Жок. Кадрдакта башаламандык жок эмеспи? Бар. Эми ошонун баары эле эл көрүп түшүнүп атат. Ошондуктан алар ушул оппозициянын айтканы менен көпчүлүк элдин макул болуп атканын мен ушинтип түшүнөм. Биз дагы региондорду абдан көп кыдырабыз. Барганда биздин айткан менен элдердин дагы тилектештиги бир туура, биз да ошо менен макул болобуз деген сөздү мен көп угам. Эгерде өкмөттүн иши жакшы болуп турган учурларда ушу бирдекени айтсаң, тескерисинче айыл жерлерге барганда кырак аксакалдар токтотуп коет. Эми силер иштетпейсиңерби? Эми асыла бергениңерди токтоткула деп кадимкидей мындай тыйып коет. Анан тыйылып каласың. Демек, жалпы элдин дагы маанайы ушундай.